Арбаңыздар, ардактуу менин кадырлуу журтум. Сиздер менен түз эфирде комуз устаты 7 жаштан 70 жашка чейин комуз өнөрүн аркалап, үйрөтүп, сабак берип, азыркы учурда жеткинчектерге тарбиялап, комуз өнөрү боюнча көптөгөн маалыматтарды жеткирип, ошондой эле тарыхын айтып, күүсүнүн баянын айтып, эң керектүү нерсени күүдөн баштап ырларга чейин үйрөтүп келип жатам. Бул комуз өнөрү биздин аталарыбыздан, улуу урпактарыбыздан калган мурас катары болуп эсептелинет. Биз азыркы учурда жаш жеткинчектерди кандай кылып тарбиялайбыз, өнөр жаатына кандай кылып өстүрөбүз, ушулардын табиятын кантип ачабыз, ошол боюнча кененирээк маалыматтарды берип өтөйүн. Комуз өнөрү жаш балдардын жан дүйнөсүнө кандай таасир берет, биздин темабыз. Комуз боюнча эң биринчи алгач тааныштыруудан баштасам. Комуз өнөрү бизде ар кандай кылдуу аспап болгондуктан ар кандай мөмөлүү дарактардан, ар кандай баалуу жыгачтардан жасалат. Мисалы, ошол эле айтып кете турган болсок, өрүктөн жасалат, алмадан, алмуруттан, жаңактан, ошондой эле биздин алыскы тоолуу аймактардагы карагайлардан же болбосо арчалардан да жасалат. Ал эми бизде азыркы учурда комуз өнөрүнө чаап жаткан усталарыбыз сапатына жараша, жеңилине жараша карагайлардан көбүрөөк чабып жаткан учуру. Ошондой эле Баткен областынан бизге өрүктөр келип, ошол өрүктөн дагы сонун комуздар чаап беришет. Биз балдардын жан дүйнөсүн кантип ачабыз, кантип комузга кызыктырабыз, кантип аларды келечекке бир өнөрдү үйрөтүп калтырабыз деген бир өтө көп суроолор көп кездешет. Ошол суроолордун үстүнөн көбүрөөк иштеп жатам азыркы учурда. Мен өзүм музыка мугалимимин, ошондой эле комуз сабагынан 15 жылдан бери эмгектенип келем. Бул комуз өнөрү ушунчалык табияты бийик, ушундай жан дүйнөбүздү байыта турган аспаптардын катарын толуктайт. Бул музыкалык кыргыз музыкалык аспаптардын төрөсү деп айтсак дагы жаңылышпаймын. Анткени бул комуз өнөрү аркылуу биз жан дүйнөбүздү байыта алабыз. Бул комуз менен биз күүлөрдү, ырларды, ар кандай термелерди, дастандарларды ойнойбуз. Ошол ойноп жатканда биз кандай сезимде болобуз, ошол жөнүндө толугураак маалыматтарды айтып, бүгүнкү сабакта сиздерге толук маалыматтарды жеткирем. Балдар биздин күзгүбүз, биздин келечегибиз, биздин урпагыбыз. Эми балдардын жан дүйнөсү ушунчалык назик, ушунчалык тунук, ушунчалык таза. Азыркы учурда бизде тилекке каршы балдарыбыз көбүнчөсү интернеттин агымына аралашып, колдорунан телефон түшпөйт. Ошондой эле ноутбуктарда олтурушат, интернетте кечке олтурушат. Колдорунун баардыгы телефондо кармап калган. Телефон биздин аң сезимибизди мусорлорго толтургандан башка пайда деле көп алып келе бербейт экен. Биздин эң эле балдар үчүн, чоңдор үчүн дагы жан дүйнөсүн тазартып, байыта турган биздин өнөрлөрүбүз экен. Бул өнөрлөрдү аркалап отуруп, ушул өнөрдүн арты менен биз көптөгөн таланттарыбызды, шыгыбызды, жөндөмүбүздү, чыгармачылыгыбызды ойготуп, келечек муун үчүн кандайдыр бир өзүбүздүн керемет чыгармаларыбызды жаратып кетсек болот экен да. Ушул өнөрдү аркалап жүрүп, мен жүздөгөн балдарды тарбияладым. Жүздөгөн апаларды тарбияладым, жүздөгөн аталарды тарбияладым. Азыркы учурда дагы 7 жаштан 70 жашка чейинки комуз өнөрүн сүйүүчүлөрдү окутуп, үйрөтүп келе жатам. Мына бүгүн дагы ушул комуз аспабы боюнча жакындан тааныштырып, аларды комузду кантип кармагандан баштап, комузду кантип чертип өздөштүрүп калганга чейинки аралыктын баардыгын өздөштүртүп үйрөтүп атам. Бул комуз өнөрүнө баардык эле адам келе бербейт. Бирок кыргыз болгондон кийин баардыгыбыз комуз өнөрүнө келип, комуз өнөрүн өздөштүрүп, комуз менен биз күйлөнүп, күйлөрдү чертип, ырларды чертип, өзүбүздүн аталарыбыз ойноп кеткен чыгармаларды кайра жандандырууга биздин милдетибиз. Ошондуктан биз келечек муун үчүн алдын ала кам көрүш үчүн биз эми ушул өнөрүбүз менен, чыгармачылыгыбыз менен, каада салтыбыз менен, наркыбыз менен, үрп адатыбыз менен келечек муунга өзүбүздү багы урпагыбызга кам көрө алат экенбиз. Эми биз жаш жеткинчектерди кантип тарбиялайбыз, кантип өстүрөбүз. Мурунку менин балалык кезимде атам өзү комуз чертчү. Ошол комуз чертип олтуруп, комузду өзү эрте кетсе дагы бул жашоодо, ошондо дагы 2 күнү 2 ырды мага черттирип, үйрөтүп таштап мурас катары калтырып кетиптир. Бул менин атамдан калган керези катары кабыл алдым дагы. Өзүм ушул комуз өнөрү боюнча жогорку билимди алып,
азыркы учурда өзүм үйрөнгөн чыгармаларды университетте окуган билимимдин аркасында 15 жылдык тажрыйбамдын негизинде балдарды окутуп үйрөтүп техникаларды берип ошол комузду шыктандырып балдарга комузду ансамбльда черттирип келечекке бир өнөр болсо да кичине болсо дагы жан дүйнөсүндө ушул нерселер сакталып калса экен деген максатта иштерди алып барып жатам. Бул комуз өнөрү бизди ички дүйнөбүздү эң биринчиден жан дүйнөбүздү тынчтандырып, чыгармалары биздин жан дүйнөбүздү ойготуп, ичибизде катылып жаткан, сакталып турган биздин өнөрлөрүбүздү сыртка чыгарып берет экен. Ырдагың келсе ырдайсың, күй черткиң келсе чертесиң. Керек болсо комузда кол ойнотуп көптөгөн чыгармаларды ырдап черте алат экенбиз. Эми биз комуздун тарыхына кайта турган болсок, биздин аталарыбыз ушундай керемет комузду жаратыптыр. Бул комуз адамдын тулку боюна окшош. Көпчүлүгү бул комузду жөн эле аспап катары кабыл алышы мүмкүн. Жок, бул комуз биздин аталарыбыз ушунчалык сонун кылып жаратып кетиптир. Бул комуздун тулку бою адамдын тулку боюна окшош экен. Мындайча караганда комуздун дагы башы бар, комуздун дагы мойну бар, комуздун дагы бул жерде курсактары бар. Ошондой эле ичинде күүлөнгөн ичегиден жасалган кылдары бар. Ошондой эле кулактары мына караңыздар. Ошондой эле бизде дагы адамда дагы кекиртек болот. Ушул кекиртек деген бул эки адамдын денеси менен башын бириктирип турган жер болсо, комуз өнөрүндө дагы караңыздар, сонун ушунчалык керемет нерселер жаратып койгон. Бул жерде дагы баш менен моюнду бириктирген жерин кекиртек деп аталарыбыз айтып кетиптир. Анан башына кулактарды жайгаштырып, кылдарды тагып, анан кылдардын арасында бул жерде тепкейди коюп, тепкейдин жанына кылды байлай турган кылбоо деп бул жерде сонун кылып жасап беришкен. Эми бул комузду биз чертпей койсок болбостур. Себеби комуз аркылуу биз жанданабыз. Ар бир кылы бул жерде табияттагы добуштарды алып берет. Мындайча айтканда, биздин аталарыбыз табияттагы кубулуштар менен жакын жашаган. Кыргыздар бийик тоолуу жерде болгондуктан тоонун табиятын, тоонун энергиясын алып жүрүүчү элден биз кыргыз урпагы ушунчалык табиятка жакын болгондуктан ар бир табияттагы кубулуштарды өзүбүзгө сиңирип алганбыз. Ал эми комуз өнөрү болобу деги эле кыргыздарда салттуу музыканы жайылтуудага элдик ырларды, элдик гобондорду, акындык ырларды, чечендик ырларды, кошокторду ошол эле жайылтууда бизде табиятка болгон көз карашыбыз такыр башка. Ал жактагы маалыматтардын баарын чогултуп бизге ошол ырлары, термелери, күйлөр аркылуу биздин жан дүйнөбүздү байытып, нарк катары бизге сактап урпак аталарыбыз таштап кетиптир. Эми биз ушуну келечек муунга таштап кетиш үчүн эң биринчи ушул жөнөкөй эле биздин көрүнгөн эле комуз өнөрүбүздү жаш жеткинчектерге үйрөтүүдөн башташыбыз керек. Анткени бул комуз балдардын эң биринчи аң сезимин тазалайт. Андан кийин жан дүйнөсүн байытат. Аң сезими азыркы учурда билесиздер, интернетте ар кандай маалыматтар толуу. Ошол маалыматтарды алып чыгуу үчүн биз өзөгүбүздөгү ойноп турган күйлөргө кайтышыбыз керек. Биз качан комузду колубузга кармап, ушул комуз аркылуу жанданганыбызда гана биз өзүбүздүн өзөгүбүзгө кайтып, өзүбүздү таанып, керек болсо келечек муун үчүн дагы азыркы учурда 60, 70, 75 жаштагы апалар келип комуз өнөрүн үйрөнүп жаткандыгы бул мени сыймыктандырат. Комуз өнөрү аркылуу бир эле жаш келечек эмес, улуу муундагы, орто муундагы ушул өнөрдү аркалап азыркы учурда өзүңүздөрдү таанысаңыздар болот. Эң биринчи айта турган нерсе бул комуз өнөрү. Деги эле кыргыздын салттуу музыкасы бул эң биринчи адамдын жан дүйнөсүн тазалап, ушул ыргагы менен ар бир оюн, ошол аң сезимин аябай ушунчалык тазалап тунартып берет экен. Ошондо адамдар ойлоп жаткан нерсесинин баары тунуп таза болгондо адамдын ички дүйнөсү бай болот экен дагы. Бирөөгө жамандык кааламак тургай, бирөөнүн келечеги үчүн дагы, бирөөнүн жакшылыгы үчүн дагы кубанган элибиз болгон. Ошол элибиздин түпкү элибиз кандай болгон, азыркы элибиз кандай, азыр билесиздер, мындай интернет эмес, жөнөкөй эле көчөгө чыгып калсаң, жолдон бир
кокустан бир нерсени бир айымды же бир атаны сүзүп кете турган болсоң ушунчалык капалуу көз караш менен карап туруп катуу сөз айтканда ушунчалык ичиң сынат. Анын биздин элибиз, биздин аталарыбыз ушунчалык кең пейил, ичи ушунчалык пейили кенен болгон, бизди башкача тарбиялаган. Мен өзүм чоң эненин колунда өскөн кыз болгондуктан чоң энемдин тарбиясында өсүпөнгөнмүн. Ошол чоң энем улууларды сыйлагының, улууларды урматтагының деген ар бир сөзү менин ички жан дүйнөмө сакталып калган. Ушул нерсе мени дайыма өстүрүп, дайыма мени жол көрсөтүп, дайыма улууларды сыйлаганга, кичүүлөрдү ызаттаганга азыркы учурда көп жардамын берип келет. Эми биз жаш муундарды келечекте кандай урпак катары көрөбүз, аларга кантип жардам беребиз? Эң негизги маселе ушуда жатат. Биз биринчи комузду эле эмес, биз жан дүйнөбүздү байытыш үчүн кыргыздын улуттук өнөрүнө, ошол эле оюндарына, ошол эле салттуу кол өнөрчүлүгүнө, салттуу музыкасына жакындаткан сайын баланын ички ата энесинде калып калган, аталарынан, ата тегинен калган, баягы өзүнүн ичинде катылып жаткан биздин гендерибиз деп коебуз, клеткаларыбызда катылып жаткан сырларыбыз, ошолордун баарын ачыш үчүн биз өзүбүздүн эле өзөгүбүздөгү эле комуз болобу, чопочор болобу, доулбас болобу, биздин улуттук ушундай керемет аспаптарыбыз бар. Ошолордун жок дегенде бирөөсүнө ойнотуп, ошол аң сезимин тазалоого жардамыңыздарды бериңиздер. Өзгөчө бул ата энелерге тиешелүү болуп кетет. Ал эми биз келечек муун үчүн мен ишенем, ар бир кыргыз колунда комузу ойноп, ар бир кыргыз үйүндө комуз чертсин деп тилек кылат элем. Анткени комуз эле эмес, кыргыздын аспаптары бул ушунчалык керемет, бардык керектүү бизге маалыматтардын бардыгын тазалап, тунартып, бизге сонун чыгармаларды жаратууга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүчү эле аспаптардын катарын толуктатышат экен да. Биз эми ошол аспаптарды ойноодо келечекке бир кичине болсо да бир чыгармаларды чертип берейин. Бизде азыр жаңы баштап жатканда комуз өнөрүн эң биринчи комузду кантип кармайбыз, кантип ойнойбуз деген суроолор көп кездешет өзгөчө. Анан бизде азыр 7 жаштан, 6 жаштан наристелер келишет. Ошол наристелердин жан дүйнөсү ушунчалык таптаза. Анткени алар кичинесинен комуз кармаган эмес, бирок ата энеси ушунчалык кызыктар болуп, ушу кызым үйрөнсө экен, уулум үйрөнсө экен деп алып келишет да. Ошол үйрөнүп жатканда аларды карайм. Ушул өздөштүрүп кете алабы экен 6 жаштагы бала, ушу 7 жаштагы бала ошол комузду кармайып черте алабы экен деген суроо келип дип карап туруп, бирок булар чертет, булар күчтүү, булардын аң сезими таза, булар тунук, булар бат үйрөнөт деп баягы комузга колуна карматканымда чындап эле жаш жеткинчектер комузду ушунчалык бат үйрөнүшөт. 1 саатта апаларга мен аталарга ушунчалык 2 саат, 3 саат сабак өтсөм, аларга бир 10 мүнөт убактымды арнасам эле алар бат өздөштүрүп алышат. Анткени алардын аң сезими ушунчалык таза. Ошол таза кезде жаштарыбызды, жаш муундарыбызды өнөр жаатына алаксытып, ошол өнөр менен өстүрүп, өнөргө багыттап, керек болсо, кыйнап болсо дагы бир эки жолу коштоп барып ата энелер ушул балдарга өнөрдү үйрөтө турган болсок, келечеги ушунчалык кенен болот. Анткени өнөрдү билген, өнөрдү сүйгөн, өнөрдү баалаган адам келечекте ал өзүнүн жолун табат, максатына туура жетет. Анткени ар бир аспапты ойноодо ал ошол күү аткарабы, чыгарма аткарабы, ошонун аягына чыгууга чейин бүт аракетин, күчүн жумшайт. Ар бир этап менен, мисалы бардык эле билимде, илимде болобу, фундамент деген бар да, ошол фундаментти биз эң биринчи балдардан коюшубуз керек, балдардын келечегине коюшубуз керек. Ал үчүн биз келечекке билимдүү болсун, баласыбыз таланттуу болсун, өнөрлүү болсун деп биз максаттарды коюп атпайлыбы? Изденип атабыз, тил үйрөтүп атабыз, ушунчалык көп тилдерди билсин деп атабыз, бирок тилекке каршы азыркы учурда балам өнөрлүү болсун, комуз чертсин, же ырчы болсун, же бийчи болсун деп бир дагы ата эне көп кызыктар боло бербейт. Азыркы учурда баягы интернет агымында көп маалыматтар, рекламалар аркылуу кетип атат. Комуз өнөрүн биз ушунчалык жайылтууга, тез жайылтууга аракеттерди кылуудабыз. Ошондо дагы бизде комуз устаттары интернет агымында ушунчалык тездик менен ушул элибиз комуздун жок дегенде өздөрү кармабаса дагы неберелерине же болбосо балдарына, кыздарына үйрөтүп калсын деген максатта маалыматтарды таратып атабыз. Ошол маалыматтарыбыз тез арада жетип, ар бир ата эне болобу, ар бир жаш жеткинчек болобу өзүнүн колуна комузун алып
чертип өздөштүрүп өзү эле эмес бүтүндөй өзүнүн урпагына келечек муунуна ушул өнөрдү таштап кетсин деген максат менен иштерди жүргүзөбүз. Эми биз комузду чертип жатканда эң биринчи эмнеден баштайбыз? Комузду кармап жатканда биз биринчи комузду күүлөөдөн баштайбыз, ортосун бизде ноталар менен үйрөтөбүз. Методика дегенде ар кимдин эми биздин аталарыбыз ар кандай методиканы колдонуп келишкен да. Бири угуу сезими аркылуу үйрөтө турган болсо, бири даяр эле биздин аталарыбыз нотага түшүрүп кеткен эле методиканы колдонобуз. Азыркы учурда мен ошо 5 жылда окуган комуз өнөрү боюнча методика бул нота жаттоо аркылуу комуздарды чертириүү да. Көптөгөн азыркы учурда 10дон ашык комузду алып даярдап койгом. Ошол жердеги балдар келип ушул комузду кармап, ушуну байкап, ар бир кылым чертип көрүп, ушул тарыхын түшүнүп, ушунун маанисин түшүнүп, ушунун касиетин түшүнүп кетсин деп ушул сабактарды өтүп эң биринчи теориясын берем да. Теориясында комуз биздин тарыхыбыз, келечегибиз. Комуз өнөрү аркылуу биз өзүбүздүн урпактарыбызды, улуу муундагы, келечек муундагы урпактарыбыздын тарыхын билебиз деп көбүрөөк тарыхка басым жасайм. Анткени күү аркылуу көпчүлүк адам айтат, күү чертким келбейт дешет да. Балдар айтышат, ата-энелер айтышат, күү черт, ыр эле ырдагыбыз келет дейт. Анан эки күү менен ырдын айырмасын мен азыр айтып берейин. Күү чертип атканда күү бул үнү жок, табияттагы эле баягы добуштарды бизге аталарыбыз жазып, музыкага калтырып кетип атпайбы? Ошону биз сезебиз. Сезүү аркылуу, угуу сезүү аркылуу угуп, ошону мындай туюп, сезип, жан дүйнөбүздү табиятка ыктайбыз да. Ырлар болсо биз өзүбүз жаттаган, жүрөгүбүзгө жаккан сүйүү ырлар болобу, ар кандай терме ырлар болобу, аны ырдап жатканыбызда да эки бөлөк багытта кетет да. Күүнү көбүрөөк укканда, илгери аталарыбыз күү менен биз эмне кылганбыз? Эң биринчи аталарыбыз жамандык болобу, тойлор болобу, жамандыкта дагы комуз менен ар кандай күүнү чертип жеткирчү. Ал эми тойлордо болсо шаңдуу күүлөрдү чертип, ар кандай варианттагы күүлөрдү бизге ойноп тапшырып кеткен. Ошол эле улуу тоолор, ошол эле Соң көл баяны, Нурак атабыздын, биздин улуу урпактарыбыз Токтогул Сатылганов атабыз бул комуз өнөрүнүн эң устаттарынын эң күчтүүсү деп айта алам. Анткени өзүнүн ушунчалык күчтүү шакирттерин тарбиялап кеткен. Биз азыр Токтогул Сатылганов атабыздын Чакан чыгармасынан сиздерге ойноп берейин. Бул күүнү укканда сиздерде кандай сезим пайда болду? Ошол боюнча дагы кичине маалыматтарды алып барасыздар. Мунун тарыхын айта турган болсок, Токтогул атабыз комузду ушунчалык аябай керемет черткен экен. Санат ырлары, күүлөрү ушунчалык чоң күүлөрдү чертип кеткен. Бизде күүлөп жатканда ар бир үндү уга билишибиз керек. Музыкалык тил менен алганда ортосу ляга, эки чекеси миге бөлүнүп, чың толгодо бөлүнөт деп аталарыбыз ушундай соң кылып күүлөп, комузду чертип жатканда дагы өзгөчө бир үндү чыгарууга дагы күүлөгөн ушунчалык даярдап кеткен экен да. Эми бул Кербездин чыгармасы ойноп жатканда мен дайыма айтам, мунун тарыхын уккула, күүсүнүн баягы Кербезимди чертип жатканда черткен адамдарды уккула эң биринчи дейм. Жакшылап сезимиңерге салгыла, уккула, анан кийин барып үйрөнгүлө дейм. Эң биринчи чертип жатканыбызда Кербезим. Күү бул чакан болгону менен ушунчалык баягы Токтогул ата ушундай кылып жазганда, бул Кербезим өзүнүн элине болгон кусалыгы, ушул жерине болгон кусалыгы ушул Кербезим чыгармасына жазып кеткен. Анткени бир учур келгенде Токтогул атабызды байманаптар Сибирге айдап жиберет дагы. Ошол жакта Сибирде көп жылдар бою Токтогул атабыз камакта болот. Ошол жакта колунда комузу жок болуп, аябай кусага батып, ошондо ушул комуз аябай куштар болуп, черткиси келип, ичиндеги жан дүйнөсүндө кайнап жаткан нерсесин айткысы келет, бирок комуз жок. Анан эмне кылат? Бир күнү ошол жактагы орус эли чоого түшүп калат да, ошол орус эли күндүз карагай чабышат.
карагайды буташат, карагайды кыйышат, анан кечкисин отуруп алып муканып кээ бири ырдашат. Анан ошондо Токтогул ата түндө бекинип барып ошол комузда өз алдынча өзүнүн кичинекей бир карагай комузун чапкан экен. Ал учурда мындай кылдар дагы жок болгон. Анан Токтогул ата ошол орус элинин улуттук аспабы, кылдуу аспабы дейбизби, мандалин инструментинин кылын тагып, ошо менен комузду жаратып, ал жактан орустардын жүрөгүн багындырып, өзүнүн термеси менен, санаты менен, күүлөрү менен айтып, чертип, анан орус эли аны аябай суктанып карап, аябай кызыктар болушуп, ушунчалык жакшы көрүшүп, анан аны бир күнү ошол Сибирден качырып жиберишет экен. 2 жолу, 3 жолу качып, 3-чүсүндө качып чыгат экен дагы. 3-чүсүндө ошол биздин казак элибиз аркылуу ошол Жамбыл атабыз дейт, ошол качып келатып, ошол казак элине туш болот экен. Ал жерден Жамбыл атабыз Токтогул атаны жакшы тааныгандыктан алдына ат мингизип, тон жаап, жылууланып кет, экөөбүз бир боорбуз, бир элбиз деп анан тоону ашырып Кыргызстанга кетирип жиберген экен. Ошол Токтогул атабыз ошол келген жылдардан ар кандай термелерди, санаттарды ырдап, өзүнүн эли үчүн көптөгөн чыгармалар жаратып кеттир. Эми биз кенже чыгармаларынын катарын толуктаган Кербезим чыгармасын бир сыйга ойноп берейин. чыгармасы аркылуу көптөгөн чоң чыгармаларды улап олтуруп, ошол кыз кыял, мен кыял, кыз кербез, бала кербез аттуу балдар үчүн дагы чоңдор үчүн да ушунчалык керемет күүлөрдү жараткан. Бул күүлөр бир эле комуз өнөрүндө күүлөр аркылуу эле биз өзүбүздү тааныбастан биз кээде термелерди да ырдасак болот, ошондой эле санаттарды ырдасак болот. Андан сырткары бизде ушунчалык ырга мындай жандуу ырды уккубуз келген, ушундай кыргыз эли ушунчалык изденген эмелер көп экен бизде, инсандарыбыз көп экен да, өзгөчө комуз өнөрүн комуз ойноп чертип ырдайт элем дегендер өтө көп экен да. Анан биз элдик ырларга көп басым жасайбыз, ошондой эле күүлөргө басым жасайбыз. Анан бизде комуз өнөрүндө эң биринчи баштапкы этаптары болот. Баштапкы этаптар бир жаңыдан эле комузду кармабай келгендерден баштап комузду жакшы мыкты өздөштүрүп калганга чейинки аралыктын баардыгын өздөштүртүп, үйрөтүп, өзүнүн табиятын таанып, анан комузга болгон кызыгуусун шыгын арттырып, анан комуз өнөрүндө ансамбльда ойногонго, жеке ойногонго кызыктырып, балдарды шыктандырып, келечекке бир кичинекей болсо дагы бир кичинекей өнөрдүн ээси болуп калса экен деп көп сабактарды уюштурабыз. Анан азыркы учурда балдардын жан дүйнөсүн байытыш үчүн же балдарыбызга эмне кылабыз, кантебиз, кайка барабыз деп жүргөндө ата энелер көп изденишет. Ошол изденип жаткан учурларыңыздарда эң биринчи сиздер балдардын өнөргө болгон кызыгуусун шыктандырып, башында азыркы замандын балдары такыр башка. Анткени алардын жан дүйнөсү башка. Алар интернетте башка ааламды көрүп жашашат. Биз башка ааламда жашап келгенбиз да. Эми эки ааламды бириктириш үчүн биз кичине балдарга көңүл бурушубуз керек. Азыр иш үй болуп эле адам
өзүнүн үй бүлөсүндөгү эле кичинекей кенже балдардан баштап чоң балдарына чейин эле көңүл деле бурулбайт. Чынына келгенде көпчүлүгү өз алдынча эле телефон аркылуу эле көп башка эле маалыматтарды алып отура берет да. Биз эми ошол телефон аркылуу дагы ошол телефонду дагы пайдалуу жакка иштетиш үчүн эң биринчи биз өзүбүз ата-энелер кызыктар болушубуз керек. Ата-энелер кошо келип, азыр менин сабагымда 7-8 жаштагы балдар келет, ата-энеси менен кошо келип ойношот, үй бүлөсү менен. Баласы, апасы, чоң апасы, небереси болуп келип ойногондор бар. Ошентип мындай азыркы учурда суроо талап көбөйүүдө. Бул комуз өнөрүнө кызыктар адамдар ушунчалык жокко деп мен аябай башында биринчи курстарды ачып жатканымда ушундай таң калгам. Комуз өнөрүнө кызыккандар жокпу ушундай. Ушул өнөрдү эч ким аркалабайбы деп. Анан бирок ушундай азыр реклама батып кеткендиктен, бардык кыргыз элине бат жеткендиктен бул өнөр аркылуу биз көп нерсени жарата алабызга көзүбүз жетип атат да. Андан кийин 65, 75, 72 жаштагы аталар келип ошол жол көрсөтүп, ошолор ойноп атканда, ошолор чертип атканда аларды көрүп анан кийин биздин келечегибиз ушунчалык кең турбайбы, биз кыргыз эли өлбөй турбайлыбы, биз келечегибиз бар турбайбы деген кайра үмүттөр пайда болуп, анан ошондон улам анан комуз курстары жанданып, азыркы учурда ушунчалык канатын кулачын кенен жайып, бардык элибиз үйрөнсүн, бардык ата-энелер келсин, бардык жаш жеткинчектер келсин, улуу муун келсин деп азыркы учурда Аксанат аттуу 3 муундан турган ансамбльди түзүүдөмүн. Бул ансамбльдин өзгөчөлүгү жеткинчек жаш балдарыбыз комузду мыкты өздөштүрүп, ошол өзү эле комуз чертпестен эл арасында ырдап, эл арасында күү чертип, өзүнүн элге болгон шыгына талантын жөндөмүн ачып, ошолорго өзүнүн таланттарын чыгарсын, ырдасын, ошол катылып жаткан баягы таланттарды жөн эле бекитип жата бербестен ошолор чыгарсын деген максатта биз сабактарыбызды улантуудабыз. Эми жакынкы араларда бизде ансамбльда орто муун кошулуп атат жакында. Орто муун дегенде биз мен курактуу 30-40-50 жаштын тегерегинде. Анан улуу муун кошулуп атат 50 жаштан 75 жашка. Эң алды азыркы учурда 75 жаштагы апам келип, мен ушундак кубандырып отурат. Ошол улуу муун дагы өзү кичине болсо да комуз чертип, келечектеги неберелерине, чөбөрөлөрүнө жол көрсөтүп, жок дегенде кой ушул комузду алып чертип койчу деп ушул комузду колуна карматып, небересине мурас катары калтырсын деген максат менен ушундай сонун курстарды баштаганбыз. Бул курстар буюрса дагы кеңейет, дагы көбөйөт, дагы филиалдарды ачабыз. Азыркы учурда Ала Тоо аянтында биз ушундай сонун бөлмөлөрдү алып, ошол жакта комуз өнөрү боюнча кененирээк жайылтуудабыз. Анан биздин кыргыздар ушунчалык өнөргө байбыз. Кол өнөрчүлүгүбүз менен, ошондой эле аспаптарды ойноо менен өзгөчөлөнө алабыз. Анан кыргыздардын жан дүйнөсү өзүнүн өнөрүн өздөштүргөндө, өнөрүн кол өнөрчүлүгү болобу, саймасын, оймосун, улуу апаларыбыз зергерчилигин, ушулардын баарын жандандырып кайрадан ишке киришкенде, биздин кыргыздардын мурунку абалына келгенде, илгерки аталарыбыздын биз ошондо гана өзүбүздүн наркыбызды, каадабызды, салтыбызды бекем тутунуп, бекем сактанып, биздин аталарыбыз көрсөтүп кеткен жол менен туура багыт алып, туура жете алабыз. Эми биз келечекте жаштарыбыз ушундай өнөрлүү болсун, таланттуу болсун, билимдүү болсун деп максат коюп атабыз, бирок ошол эле учурда биз өнөр жаатына, маданият жагына, искусство жагына келгенде алсыз болуп калып атабыз да. Тилекке каршы азыркы учурда маданият жагында мен өзүм мектеп мугалими болуп иштейм. Ушунчалык айлыгы төмөн. Анан кантип балдарга мугалимдер сабак берет? Мага окшогон мугалимдер өтө көп. Көбүнчөсү ошол жаш балдарды көбүрөөк үйрөтөлү дейт, бирок айлыгы аз, сааты аз. Анан кантип ошол жерде маданият жагына көңүл бурулбаса, ошол өнөрүнө көңүл бурулбаса, кантип анан биз келечектеги жаштардан үмүтүбүздү баягы алардан үмүт өтүп атабыз. Биз аларга жол көрсөтүп, биз туура багыт берип, аларды башка азыркы учурда билесиздер, көбүнчөсү частный курстар ачылып атат, ошол жактарга беришип, өзүбүз да аракет кылып жолдорду ачып беришибиз керек. Анткени балдарыбыз биздин келечегибиз. Жаш балдар азыркы учурда маалыматты көбүрөөк алышат. Алар бат жатташат, бат үйрөнүшөт, бат кабыл алышат да. Аны туура эмес, багытка эмес, биз туура багытка мынтип эле жолун буруп кое турган болсок, келечек муун жаштарыбыз тез
дик менен эле үйрөнүп, өздөштүрүп, өзүбүздүн эле наркыбызды дагы билет, салтыбызды дагы билет. Балдарыбыз мындай тарбияланат, андай тарбияланат деп айтпастан биз жол башчы болуп, жол көрсөтүп берели. Бизди көрүп жаштарыбыз өсөт, бизди көрүп келечек муун тарбияланат. Биз болгондо бизден кийинки балдарыбыз, кыздарыбыз ушул устаттан билим алайын, ушул мугалимден кеңеш алайын деп бизди ээрчийт. Ошондуктан комуз өнөрүндө, өнөр жаатында жүргөндөр деги эле бардык билим берүүдөгүлөр өзүңүздөрдүн күчтүү экениңиздерди, ошол өзүңүздөрдүн өнөрүңүздөрдү мыкты экениңиздерди азыркы учурда интернет аркылуу эле жайылтып, кеңейтип, өзүңүздөр балдарды окутуп, келечекке кадамдарды кое берсеңиздер боло берет. Максат, эгерде максатыңыз бийик болсо, сизге эч нерсе токсуколдук болбойт экен. Анткени мен дагы 1000 деген, 10 000 деген, 100 000 деген шакирттерди тарбиялайм деп максат койгом. Тилекке каршы азыр ушунчалык тездик менен шакирттерим келип атат. Бер жагы 1000ден ашык шакирт азыр 2-3 айдын ичинде 300дөн ашык шакирт тарбияладым. Ар бир айда жок дегенде 100дөй шакирт келет. 7 жаштан 70 жашка чейинки аралыктарда ар кандай аталар келет, инилер, сиңдилер келет, өзүмдүн балдарым келет. Ар бири менен өзүнчө жекече иштешип, алар менен ансамблдык топто иштешип, аларга жолдорду, багыттарды ачып берип атабыз. Эми сиздер дагы өзүңүздөрдүн багытыңыздарды, тил үйрөтөсүздарбы, кол өнөрчүлүк боюнча багыттарды ачасыздарбы деги эле биздин мамлекеттик баягы ГОСТо деп коебуз, гос мектептерде сааттардын астыгына карап отура бербестен өзүбүздүн дагы курстарыбызды азыркы заманда ачып үйрөтө берсек боло берет экен да. Мен дагы башында ушундай акчасы, айлыгы аз ушундай, мен балдарды кантип үйрөтөм деп, балдарды үйрөткөнүм менен ушунчалык жан дүйнөмөн берилип үйрөткөнүм менен айлыгы ушунчалык төмөн экен, ушунчалык төмөн, ыйлагың келип кетет да. Бир күн ыйлайсың, бир күнү күлөсүң, ушинтип атып айлыктары ушундай маданият жагында ушунчалык аз. Анан өзгөчө мугалимдердики да. Анан эми биз жаш муундарды тарбиялаш үчүн бир эле ошол мамлекетке таяп эле таштап койбостон келечекке биз башка жагынан дагы жолдорду көрсөтө алат экенбиз. Эми биз келечекте күчтүү мамлекет болобуз десек, биз өзүбүздүн өзөгүбүздөгү эле өнөрүбүздү эле кайтарып, ошол өнөрүбүздү жандандырып, өөрчүтүп, курчутуп, келечекке тарбияга, келечекке жаштарга жол көрсөтүп, ошонун багытын ачып берсек эле келечекте жаштарыбыз күчтүү инсан болот. Алар билимди да алышат, өнөрдү да үйрөнүшөт. Анткени алар жаш, алар келечек үчүн бардык нерсени өздөрүнө сиңире алышат. Биз азыртан үйрөтө турган болсок 7 жаш кеч деп коюшат, бирок 7 жаштан эмес, ага чейин деле үйрөтсөк болот, андан кийин үйрөтсөк болот. Жаш өзгөчөлүгүнө карабайт. Өнөр үйрөнөм десе, бул жерде жашым мейли 80ге тая, мейли 90га тая, мейли 60га тая, 19га чык, мейли 40га чык, өнөр жаатында илим алуу, билим алуу бул жашка карабайт экен. Эми сиздерге каалайм, ар бириңиздер ушул өзүңүздөрдүн колуңуздарга комузуңуздар да аласызбы, оос комузду аласызбы, чопочорду аласызбы, кыл кыякты аласызбы, кыскасы өнөр жаатында өзүңүздү бир сынап, өзүңүздү өнүктүрүп, ошол тармакка өтүңүздөр. Маданиятта мыкты болом десеңиздер, мыкты лидер балдарды тарбиялай турган болсок, кандай биз өзүбүздүн эле маданиятыбыз менен эле күчтүү боло алат экенбиз. Маданияттын ичинде биздин ушунчалык бай, казылбаган казынабыз жатат. Бул биздин өнөрүбүз. Ошол өнөрүбүздү өркүндөтөлү, өрчүтөлү, келечекке таштайлы, муундарыбыз үйрөнсүн, келечек муун. Бул биздин мындайча айтканда урпактарыбыз кийин дүйнөнү башкара тургандай деңгээлге чыксын. Кыргыз эли ушунчалык таланттуу, ушунчалык өнөрлүү, ушундай баатыр эл. Баатыр элдин урпактары алсыз болбош керек. Баатыр элдин урпактары күчтүү болуш керек, билимдүү болуш керек, илимдүү болуш керек. Эми ошол комуздун касиети, күүсү, негизи эле салттуу музыкада азыркы учурда илим жаанда эме жок экен. Изденип ушунчалык казган адам жок экен. Эми илимий жагын дагы ачуу максатында
Кыргыз улуттук искусство институтунда аспирантуралыгына тапшырдым. Ошол жакта комуз өнөрү эле эмес, салттуу музыканын, элдик музыканын табияты кандай, добушу адамга кандай таасир берет, ден соолукка кандай таасир берет, жаш балдарга кандай таасир берет, улуу муунга кандай таасир берет, ушул боюнча багыттарды алып изилдене баштадым. Буюрса 2-3 жылдын аралыгында биз илим жактап чыгып, ошол элибиз үчүн чоң кызматты аркалап аягына чыгып, ошол элибизге анан жаш келечек муунга жол көрсөтүү максатында биз чоң иштерди жасап жатабыз. Бир эле мен эмес, менин дагы ушундай коллегаларым дагы бар, алар дагы өздөрүнүн сонун мүмкүнчүлүктөрдү ачып туруп, келечекке методикаларды иштеп чыгабыз. Келечек урпак үчүн биз бардык мүмкүнчүлүгүбүздү, ушу ден соолугубуздун барында, жаштыгыбыздын барында келечекке бир кандайдыр бир сонун чыгармаларды жаратып, ошондой методикаларды иштеп чыгып, аларга жол көрсөтүп, багыттарды көрсөтүп таштап кетели деген азыркы учурда илим изилдөө жаатында жүрөбүз. Эми биз келечекте улуу урпактардын алган билимибизди келечекте кичүү муунга өткөрүп берүү алдында турабыз. Буюрса биздин жаш жеткинчектерибиз күчтүү болот деп ишенем. Анткени биз ушул өнөр аркылуу бардык багыттарды алып чыгууда кичинекей болсо да салымыбызды кошууга кызматыбызды кылып келүүдөбүз. Болду? Да, бирге чертип берейин, ырдап берейин анда. Кер өзөнүндө чертип берейин, бул керилген кең жайлоодой чыгарма. Жайлоодо жүргөндө элестетип бир черткиле деп айтам мен көбүнчөсү шакирттериме, кенжем муун. Анткени алар жайлоонун кереметин сезбейт. Мен өзүм жайлоодо өскөн кыз болгондуктан ошо жайлоонун кереметин сезсе деп азыр шакирттериме үйрөтөм.